Салам менин кадырлуу, урматтуу, сыйлуу, көптөн бери көрбөй сагынган досторум. Мына ошентип кайрадан бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Албетте көптөн бери көрүнбөй, кайсы бир жака жетип кеткендей болдук, бирок мунун өзүнүн себептери бар. Ал эми мындан аркы биринчи кадамдарыбызды, алдыдагы койгон кадамдарыбызды эч качан үзгүлтүккө учурабастан, мүдүрүлбөстөн, жыгылбастан, тайгаланып кетпестен шыдыр коюп, биринчи сабактан экинчисин, экинчиден үчүнчүсүн алыстатпай жасап даярдап силердин дастарканыңарга салып берүүгө болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Анда бүгүнкү сабагыбызга кадам таштайлы. Баарыбызга белгилүү болгондой, кыргыз тилинин бир нече бөлүмдөрү бар. Бир нече бөлүмдөрдөн турат. Маселен, фонетика тугуштар тууралуу, лексика сөз жана анын мааниси, морфология сөз түркүмдөрү, синтаксис, сүйлөм сөз айкашы, жана ошондой эле пунктуация, тыныш белгилер, орфография туура жазуу, орфоэпия туура сүйлөө жана башка толгон токой. Биз ошолордун ичинен морфология бөлүмүнө, анын ичинен сөз түркүмдөрүнө эмне кылганбыз? Кол салганбыз. Чабуул койгонбуз дагы, ошонун 1-2 сабагын даярдап баштаганбыз. Эгер эсиңерде бар болсо, биз сөздөрдүн түркүмдөргө бөлүнүшү жана ошондой эле задатовоч сөз түркүмү, анын сан категориясы тууралуу өткөнбүз. Эгерде эсиңерде жок болсо, мен төмөн жакка шилтеме берип коем, ошол жакка кирип, байкап, бир аз багыттама алсаңар болот. Ал эми биздин бүгүнкү сабагыбыз болсо, темасы задатовочтун таандык категориясы. Даярсыңарбы? Стартка турабыз дагы. Кеттик. Демек, задатовочтун таандык категориясы. Албетте дайымкыдай эле, адаттагыдай эле биз темага киришерден мурда анын аты эмне экендигин түшүнүп алышыбыз керек. Ошондо гана биз ал тема тууралуу коркпостон кеңири түшүнүк ала алабыз, тааныша алабыз. Эгер атын түшүнбөй калсак, анда биздин кийинки койгон кадамдарыбыз бир аз кыйшык болуп калуусу мүмкүн. Эрге кыйшык минип калышыбыз ыктымал. Эми таандык деген эмне? Таандык деген бул сөздүн лексикалык мааниси, бул кимдир бирөөгө тиешелүү дегенди билдирет. Кимдир бирөөнүкү. Кимдир бирөөгө тиешелүү, анын ээси бар дегенди туюндурат. Биринчи эле мындай кылып алалы. Маселен, ушул таандык категориясына киришерден мурда биз адамдык мамиледе 3 тарап болорун билишибиз керек. 3 тарап. 3 тарап. Бул биринчи жак, экинчи жак жана үчүнчү жак. Биринчи жак, экинчи жак жана үчүнчү жак. Бардыгыбызга түшүнүктүү болсун үчүн мектеп программасында дагы ага эжекелерибиз айткан, бул биринчи жакты мен деп түшүндүргөн, же көпүктүрү биз. Экинчи жакты сен, же сылык формасы сиз, силер, сиздер. Ал эми үчүнчү жакты болсо, ал, алар деп түшүндүргөн. Бул албетте туура эле. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак. Албетте мен деген ататооч, сен деген ататооч, ал деген ататооч. Андыктан биздин бүгүнкү темабыз ататооч эмес, задатооч болгондугу үчүн биз мен, сен, ал дебестен биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак деп гана түшүнүүгө аракет кылабыз. Анткени биз зат аталыштарды билишибиз керек. Түшүнүктүүбү? Демек, биринчи жак сүйлөөчү тарап, экинчи жак угуучу тарап, пикирлешүүчү тарап. Ал эми үчүнчү жак бизге аралашпай, сага мага аралашпастан өзүнчө бул жерде угуп турган тарап болуп саналат. Эми таандык деп калдык. Таандык. Демек, кимдир бирөөгө тиешелүү дегенди билдирет дедик. Эми маселен карайлы. Бул эмне? Бул китеп. Китеп. Ушуну китеп деп эле койдук эле. Китеп деп эле койдук. Бул эми кимдики экени белгисиз. Жөн гана китеп деп койдук. Же болбосо мына барак деп койдук. Бул дагы ушул аталышы менен кимдики экени белгисиз. Же болбосо мына дептер. Дептер. Бул турушунда кимдики экени белгисиз. Ал эми таандык категориясы болсо, өзүнүн күчүнүн, кубатынын, кызматынын негизинде ушул белгисиз бейтарап задатоочтор, заттар кимдики экендигин аныктап, тактап билдирүү. Мына ошон үчүн таандык болуп саналат. Эми карайлы. Бул китеп
Эми бул китептин ээси мен капармын. Ошон үчүн бул китебим. Китебим. Меники да. Ээси менин. Китебим. Китебим. Же болбосо меники эмес болсо, сага тиешелүү болсо, китебиң. Сеники китебиң. Мага тиешелүү болгон үчүн китебим, сага тиешелүү болгон үчүн китебиң. Эгер сага дагы, мага дагы тиешелүү эмес болсо, анда бул башка бирөөнүкү, үчүнчү тараптыкы. Китеби. Китеби. Экөөсүнүкү эмес. Биринчи жакка тиешелүү эмес, экинчи жакка тиешелүү эмес, үчүнчү жакка тиешелүү. Китеби. Же болбосо, мына барак. Барак. Ушул турушунда бул бейтарап. Эч кимдики эмес, жөн эле барак деп койду. Барак деп койду. Ал эми бул меники болушу үчүн таандык категориясынын жардамында барагым. Барагым. Жок, меники эмес, сеники болчу болсо анда барагың. Барагың. А сеники дагы меники дагы эмес болчу болсо, экөөсүң бул барактан куру жалак сыпалап калчу боло турган болсо, анда барагы. Сага дагы мага дагы эмес. Аныкы барагы. Же болбосо дептер. Дептер. Дептер эч кимдики эмес. Дептерим. Болду меники. Сен дагы ал дагы талашпасын. Эгер дептериң десем, анда болду. Айласы сага берип атам. Сеники дептериң. Жок. Сеники дагы эмес, меники дагы эмес. Дептери. Демек, бул үчүнчү жакка таандык болуп калды. Демек, байкан, таандык категориясы кайсы бир зат атооштун, кайсы бир заттын, буюмдун, зат атооч сөздүн үч тараптын, 1, 2, 3 жактын кайсы бирине тиешелүүлүгүн уюштуруп берүүчү категория болуп саналат. Демек, таандык категориясы дедик. Эми кыргыз тили болгондон кийин сөзсүз түрдө морфология болгондон кийин, анын үстүнө сөз түркүмдөр болгондон кийин сөзсүз түрдө биз мүчөлөр тууралуу сөз кылууга мажбурбуз. Морфология дедикпи, сөз түркүмдөр дедикпи, болду. Мүчөлөрдөн кутула албайбыз. Эми мына ошол таандык категориясын уюштуруучу мүчөлөр тууралуу азыраак аңгемелешели. Капа болуп калышпасын. Туурабы? Анда мынакей 3 жак бар дедик. Биринчи жак, экинчи жак жана үчүнчү жак. 3 жак. Эми биринчи жакты ым деген мүчө уюштурулат. Уюштурат дегеним ым деген. Эки тугуштан турган мүчө уюштурат. Маселен, китеп кошулган ым китебим. Китебим. Же болбосо ушул ымдын көптүк формасы ыбыз. Ыбыз. Китеп кошулган ыбыз китебибиз. Же болбосо дептер кошулган ым дептерим. Дептер кошулган ыбыз дептерибиз. Барак кошулган ым барагым. Эгер барак кошулган ыбыз барагыбыз. Демек, байкадыңар, китебибиз, барагыбыз, дептерибиз. Бул биринчи жакты уюштурат. Ал эми экинчи жакты болсо, уюштуруучу мүчө ың. Китеп кошулган ың китебиң. Барак кошулган ың барагың. Дептер кошулган ың дептериң. Же болбосо көптүк формасы китеп ыңар, китебиңер. Барак ыңар, барагыңар. Дептер ыңар, дептериңер. Же сылык формасы китеп ыңыз, китебиңиз. Барак ыңыз, барагыңыз. Дептер ыңыз, дептериңиз. Же көптүк формасы дептер ыңар, дептериңер. Барак ыңар, барагыңар. Тамак, китеп ыңар, китебиңер. Алмашып калды. Же болбосо сылык формасы китеп ыңыздар, китебиңиздер. Барак ыңыздар, барагыңыздар. Дептер ыңыздар, дептериңиздер. Албетте, эгер мүмкүнчүлүк болсо, максималдуу түрдө сылык формасын пайдаланганыбыз жакшы. Дептериңиз, сиз, биз деп. Анткени сиз деген кандай сөз? Туура, сылык сөз.
Эми үчүнчү жакты кайсы мүчө уюштурат? Үчүнчү жакты уюштуруучу мүчө бул жалгыз гана, бир гана дыбыштан турат. Бул ы деген мүчө болду. ы. Китеп ы. Китеби. Барак ы. Барагы. Дептер ы. Дептери. Булардын көптүк формасы болбойт. Мынакей карагылы, ушул жерден биз эмнени байкадык? Биринчи, экинчи, үчүнчү жактын уюштуруучу өзүнө таандык мүчөлөр бар экенин билдик. Эми ушул жерде байкадык деп китеп дегенде биз дала туруп китепым деген жокпуз, же барак кошуп туруп ыны кошкондо баракы деген жокпуз. Же дептер кошулганыңыз дептериңиз деген жокпуз. Эмне үчүн? Анткени кыргыз тилинде өзүнүн фонетикалык мыйзамдары бар. Токтоп айтканда, ассимиляция, диссимиляция, сингармонизм деген сонун өзгөчө жагымдуу фонетикалык мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдардын негизинде китепим, дептериң, баракыңыз болгон жок. Алар эгер эсиңерде жок болсо, буга чейин билбеген болсоңор, окубаган болсоңор, менин буга чейинки ассимиляция, диссимиляция, сингармонизм тууралуу сабактарымды көрө элек болсоңор, анда төмөн жакта шилтемесин берип коем. Кирип, ассимиляция, диссимиляция, же үндүүлөрдүн окшошуусу, үнсүздөрдүн окшошуусу, окшошпой калуусу, үндүүлөрдүн үндөшүүсү деген сыяктуу темаларды бир сыйра карап, суктанып койсоңор болот кыргыз тилине. Анткени мындай мыйзамдар көрүнгөн эле тилдерде кездеше бербейт. Мына достор, өзүңөр байкагандай, менимче байкабадыңар, аны азыр тактайбыз. Бизди мисал келтирген сөздөрдүн бардыгы зататооч сөздөрдүн бардыгы үнсүз тубуштар менен аяктады. Китеп п үнсүз. Барак к үнсүз. Дептер р үнсүз. Үчөө тең үнсүз тубуш. Албетте билесиңер, кыргыз тилинде 39 тубуш бар, анын 25 үнсүз, 14 үндүү. Ал белгилүү. Демек үчөө тең үнсүз тубуш болду. Эми эгерде зататооч сөз үндүү тыбыш менен аяктап калса, эмне болушу мүмкүн деген суроо болот. Ага таандык категориясынын мүчөлөрү дал ошондой улана береби, же кандайдыр бир өзгөрүүгө учурайбы деген суроого жооп беребиз. Албетте учурайт. Кантип? Мисал келтиребиз. Бала деген сөздү алалы. Бала. Акыркы тыбышы а үндүү. Ага биринчи жактын деген мүчөсүн улайбыз. Бала кошулган жыйынтыгында балаым эмес, балам. Бала кошулган ыбыз жыйынтыгында балаыбыз эмес, балабыз. Же болбосо ата кошулган атаым эмес, атам. Атабыз, апам. Эмне үчүн апаым, балаым, атаым эмес? Албетте бул биринчиден айтууга дагы, угууга дагы өтө максималдуу деңгээлде ыңгайсыз, жагымсыз. Бирок ошол эле мезгилде дагы бир кыргыз тилинде мыйзам бар. Кыргыз тилинде эки үндүү тыбыш катарынан жанаша келбейт. Созулма үндүүлөрдү айтпагыла, созулма үндүүлөр бул бир үндүү тыбыш. Ал эми эки үндүү тыбыш катарынан келбейт эч качан. Эгерде эки үндүү тыбыш катарынан келген сөздөрдү байкасаңар, көрсөңөр кыргыз тилинде, бул кыргыз тилинин нукура сөз эмес, бул сырттан кабыл алынган, биз чакырып алып киргизип алган сөздөр болуп саналат. Маселен, аэропорт дегенде а болуп эки катарынан келди. Ал эми кыргыз тилинде болсо, мындай башаламандыкка жол берилбейт. Ошондуктан атам болуп, балам болуп, апам болуп, атабыз болуп, мүчөнүн биринчи үндүү тыбышы түшүп калды, деген. Ата кошулган атам. Экинчиде дагы ушундай, экинчи жакта ушундай. Балаың эмес, балаң. Балаыңыз эмес, балаңыз. Мында дагы биринчи үндүү тыбышы, мүчөнүн биринчи үндүү тыбышы түшүп. Ал эми үчүнчү жакта дагы дал эле ушундай, бирок бул жерде түшүп калбайт, тескерисинче кайсы бир үнсүз тыбыш ортосуна кошулат. Маселен, бала кошулган балаы болушу мүмкүн эмес. Анткени дагы айткандай, эки үндүү тыбыш катарынан келбейт. Ошон үчүн үчүнчү жакта эгерде зататооч сөз
үнсіз туышмен аяқтаған болса, мәселен китеп деген сияқты, китеп, барақ деген сияқты үнсіз туышмен аяқтаған болса, аға үшінші жақтың деген мүшесі уланады. Китеби, барағы болып. Егерде зататоч сөз үнді туышмен аяқтаған болса, анда с деген мүше уланады. Бала қосылған с, баласы, ата с, ене си, жана башқа. Демек, ушуну эске алып, унутпай сактайбыз. Мына ошентип биз задатоштун таандык категориясынын бир бөлүмү тууралуу сөз кылып бүттүк. Бул албетте жак таандык мүчөлөр болуп саналат. Жак таандык мүчөлөр болуп саналат. Анткени биз бул жерде биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жакка таандык мүчөлөр тууралуу ын, с деген мүчөлөр тууралуу сөз кылдык. Мындан башка дагы бир мүчө бар. Ал жалпы таандык мүчө деп аталат. Эмне үчүн? Анткени бул жалпы биринчи жакка дагы, экинчи жакка дагы, үчүнчү жакка дагы кошулуп, уланып, өз билген ишин кыла берет. Бул кайсы мүчө? Албетте НК деген мүчө. НК. Улана берет бардыгына. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак эле деп ойлонуп олтурбайт. Меники, сеники, аныкы, эшматтыкы, ташматтыкы, байматтыкы, калматтыкы болуп уланып кете бергендиги үчүн жагына карабастан эле буну жалпы таандык мүчө деп айтабыз. Ошентип, таандык категориясынын мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Жак таандык мүчөлөр, биринчи жакка өз таандык өзүнчө мүчө, экинчи жактын өзүнчө мүчөсү бар, үчүнчү жактын өзүнчө мүчөсү бар. Андан соң экинчи топ бул жалпы таандык мүчө. Мунун жагы жок. Өзү каалаганына барып тандап улана берет. Дагы кимге таандык экендигин уюштура алат. Маселен, китеп капардыкы болду. Же капардык эмес, асандыкы. Жана башка. Мана ошентип достор, биз азда болсо задатоштун таандык категориясы тууралуу азыраак түшүнүүгө аракет кылдык. Бирок дагы эскерте кетүүчү бир нерсе жок. Эскерте кетүүчү эмес, көңүл буруучу бир нерсе, таандык категориясынын биринчи жак деген мүчөсү бар. Бул мага эң жаккан мүчө болуп саналат. Анткени ушул мүчө адамдарды бири-бирине жакындаштырып, жакын мамиле түзүүгө жол ачат. Маселен, дос, ата, апа, бир тууган, карындаш, ага, ини деген сөздөргө эле деген улап койдук, болду. Сага ошол адамдардын бардыгы жакын ажырагыс болуп калды. Маселен, ата эмес, атам, апам, агам, дос эмес, досум, карындаш эмес, карындашым, ини эмес, иним, бала эмес, балам. Демек, бунун күчү керемети ушундай. Андыктан достор, келгиле. Бардыгыбыз биринчи жактын деген мүчөсүн кошуп, бири-бирибизди жакын көңүлбүз, бири-бирибизди сүйгөн, бири-бирибизге боору урган, жан тарткан адамдардан болуп, ынтымактуу жашоого жол алалы. Кийинки сабакка чейин сак саламат болгула.